Assalamu aleykum damılla talihat degen emine oşoğu ötü şariatta ötüş şart bu aytçı deydi. Мынчалык одоно сөз айтканыңыз мага жакпай атат. Айтчы дегенде бешегими терметкен жериңиз жок, урматтуу бир тууганым. Эгерде биз сиз деп айтсак жакшы болот. Чындыгында айыл жерине барып калсаң же Кудайга барып калсаң, ай, сен деген сөздөрдү көп угабыз. Сен деген сенек сөз, сиз деген сылык сөз. Айылдын молдолорун урмат кылыш керек. Ай, сен деп молдого сүйлөгөн болбойт. Молдого сиз деп айтыш керек. Анткени ал өзүнүн жашы кичүү болгон менен оозунда Аллахтын калимасы Кур'ан окуйт ал деген. Ал хадис айтат. Ал сени түбөлүк тозоктон куткарып бейишке алып бара турган шаңа шарият жолду сүйлөп берет. Ана молдокеге сен деп чоңдугуңа салгандыгың өзүң бетиңи жуубайсың, көчүгүң эмес, андан кийин дараталган адамга келип алып туруп сен деп сүйлөгөн такыр болбойт, урматтуу бир тууганым. Айылдашың болсо деле, атаңын бир тууганы болсо деле, аны сен деп айтпагының, анын көкүрөгүндөгү, көдөнүндөгү Аллахтын илими, шариятты сыйлагының. Bir ayılda imam var. Oşol ayılga sırttan başka moldonun kelip cenaze okup nikah kıyısı kanday olup rahmat deydi. Emi moldoga aylık berбейбиз. Бербегенден кийин молдон рызкы тийбеген жакшы урматтуу бир тууганым. Ошол жерде бир адам өлүп калса, сырттан келген адам окусун, бирок бере турган жанагыдай белек печкектерин ошол молдого калтырып кетсин. Тартип ошо. Айлык бербесең, башка бербесең, илгертен молдон эл баккан. Анан эле молду албаш керек. Молдонун катын сен багасың, ким багат? Ал сага тиги молдого тийгенби? Баласын ким багат мисалы үчүн? Ал сага кечке мечитте азан айт кыйкырып отурса, Авага турса, асманга турса оозу мынтип алып балдары. Молдону багыш керек. Кайсы элдин молдосунун кийим эски жүдөсү эл жаман деген сөз. Кайсы айылдын молдосунун машинеси жок болуп жүдөп жашап аткан болсо, бети жылтырап айтса майдан, демек эл жаман деген сөз. Молдону карап айтат деген сөз. Молдонун курсагы ток болсо, маселени жакшы айтат. Ана молдонун курсагы ач болсо, сен чөнтөгүңө карап отуруп, сенин фатвасы сен чөнтөгүңө карап өзгөрүп тура берет. Ошон үчүн молдого канча беребиз деген бул ыпылаш төмөн пассуро. Андай болбош керек. Молдо менен артист илгертен эл бага турматтуу бир топ милицияны кошуп мисалы үчүн. Ошон үчүн молдону багыш керек. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah barakatuh. Сау-жандай, жақсыбы? Кудайга шүгүр, Кудай деп аман эсен, рахмат. Мен суроолорум бар эле, бир эки суроо. Айтыңыз. Биринчи эмногу жаназада эме кылбайбыз дейт. Адамдар өзүнүн көңүлүнөн чыгарып беришет да, ушул шариатта туура болобу деп. Экинчи суроо ошол өтүп кеткен адамга Кур'ан түшүрүп бер дешет да, ошол айылдарчы. Кур'ан катым кылып беребиз, бирок анда деле мындай мынча бер деп айтпайбыз, бирок анда деле адамдар өзүнүн көңүлүнөн чыгарып беришет да, туура келеби деп. Ошо эки суроого жооп берсеңиз, анан мен жаназаңыз телефонду койбой отуруп эле жооп берсеңиз, негенде биз алыс жактан соолаттыган, анан телефондон жооп алабыз. Рахмат, урматтуу бир тууганым. Жаназа намаз окуганда же Кур'ан түшүрүп берген болсо, ошол Кур'ан түшүргөндө суранган, жаназа окуп бергендеги маркумдун ээлери ошол көңүлүнөн чыгарып бир тыйын тыпыр, бир жакшылык соого белек бере турган болсо, мунун бардыгы ада эч кандай мында проблема жок, урматтуу бир тууганым. Маселенин бардыгы бул аз экен, мага туура келбейт, мага көбүрөөк бериш керек деп тиги маркум ээлерин кыйнаганда ошондо туура эмес болуп калат да. Болбосо ошол илимдүүлөргө канчалык көп берсе, ошончолук жакшы болот, урматтуу бир тууганым. Анан артист тап келген дагы көп акча болчу берип ага мактанат дагы, утуруп чекесине кыстарып, бетин жууган бирөөгө ырдап берсе, анын чекесине кыстарып, костюмуна кыстарып олтуруп, аны бир машиненин тыйынын берет дагы, өмүр бою дарат менен жүргөн молдо келсе, ага эскирген Кытайдын көйнөгү менен эскирген 200 сом берип кетире берет. Бул адилетсиздик, урматтуу бир тууганым. Молдого андай мамиле кылуу туура эмес. Адамдын атаңы күнүгө көмүп аткан жериң жок, урматтуу бир тууган. Тойду күнүгө кылуу мүмкүн, бирок жаназаны бир эле жолу уктасын. Ошондуктан жаназа окуп аткан учурда молдо экен урматтын ордуна коюп, ага жакшы мамиле кылуу керек. Кээ бир адамдар тамак конокко чыгат, Кур'ан окуткан молдо экени. Анан молдо экеге тамак бербейт, акырында тартат да, бул молдо эке кызматка келген дегендей кылып. Молдо илгери төрдө болчу эле. Качан кыргыз молдо экеге тамак бербей, анан сиз деген анан деп кызматтасыз дегендей кылып тамададай көрүп алгандар бар кээ бир адамдар. Ошондой жерге молдо экелер бар, тамак келбей калса, дароо туруп кетип калыш керек, өзү окуп алсын Кур'анды, урматтуу бир
бир тууганым. Молдонун оозунда илими бар, сөзү бар адам, Куранды көтөрүп жүргөн адамды урмат кылбай турган болсо, анда урмат кылдырганга аракет кылуу керек. Анткени оозунан сөз чыгат. Бул деген ошол өмүрүн илимге арнаган, динге арнаган, адамдар акыйкат жолго келсин деген адам болсо, ошонун баркын билбестен молдеке деп кекер чалып жанагыдай бир сүйлөгөн бир унда уят жоктор чыгып калат да. Ага моюн бербеш керек, урматтуу бир туугандар. Колуңуздагы, оозуңуздагы илимиңиз, Куранды урматташыңызга, сыйлашыңызга керек. Куранды көрүнгөн жер көтөрүп бара бербеш керек. Жок, молдого эгер ыраазы болуп бере турган болсо, мунун бардыгы адал. Илгертеден молдону элибиз өзү багып келген. Урматтуу бир тууганым, мына ушундай. Рахмат, бактылуу болуңуз. Кулак сизде. Арбаңыз ажка. Бар болуңуз, аман болуңуз. Жана Куран окуткан жерде тамакка мындай таарынгандай болуп туруп өзүңөр окуп алып кете бергиле дегениңизде сиз тамаша кылып айттыңызбы же сиздин сөзүңүздү туура түшүнүп жүздөн жүз кабыл алгандар көп да? Ошону сизге окшогон арбаңызда учурашкандар билип алсын. Молдону урматтап, тамакты биринчи тартсын деп айтып атам. Анткени аксакал молдеке барса, молдеке артта калтырып коюп, анан сиз деген анан жеп аласыз дегендей кылып мындай бир шылыңдагандай таасир кылган адамдар бар да. Эгерде молдекени урматтабаса, анда аларга Куран окуганын кереги жок экен деген сөз айткым келет. Акырына келтирип жана анан өзүңөр окуп алып кете бергиле дегениңиз бир аз сиз үчүн жарашпай калды да. Жок, мен тамашалап айттыңыз, ушуну кайталап бир. Чындап айттым. Анткени арбаңызда учурашып атканда эле башында ассаламу алейкум дегенди билбей тургандай таасир калды.